Урматтуу достор, сиздерге кадимки курманын ден соолукка тийгизе турган 20 пайдасын айтып бермекчибиз. Курма жүрөктү, боорду жана бөйрөктү чыңдайт, организмдин кислота балансын сактайт. Алар канды азыктандырышат, аз кандуулукка жана гипертонияга пайдалуу. Иммунитетти жогорулатат, ичегидеги пайдалуу микрофлоранын сакталышына калым кошот. Өпкөнүн иштешин өркүндөтөт, жөтөлдү басат жана какырыкты кетирет. Жүрөктүн иштешин стимулдаштырат. Бекемдөөчү агент катары кызмат кылат. Узак оорудан кийин күчтүү калыбына келтирет. Ашыкча иштөөгө жана физикалык чарчоого каршы. Курманы диабетте колдонсо болот. Рак коркунучун азайтуу, бет нервинин шал оорусунда жардам берет. Кош бойлуулук учурунда өзгөчө пайдалуу, төрөттү жеңилдетет жана организмде сүт өндүрүлө баштайт. Бир курмада болжол менен 23 калориядан турат. Курма арыктоочу каалагандар үчүн пайдалуу жана кандагы таттууларды алмаштырат. Курма мээнин түпкү учтарынын өрчүшүнө өбөлгө түзөт. Мээнин ишин стимулдаштырат. Адам узак убакытка чейин курманы жей алат. Алардан бардык керектүү азык комплексин алат.